Менин кошунам жолдун боюнда итин байлап койгон. Ал өткөндүн баарына үрөт, бул да ошого кошулат. Адамдын жүрөгүн түшүрүп, көчөгө итин кое бергендер бар го, эртең менен балдар кетип атканда. Анан тебенек корөздөрү барлар бар. Кубалай турган каздары барлар бар. Ошолордун бардыгына каргыш тие берет да. Анткени көчөгө зыян тийгизип атат. Кабанак иттерин кое берет. Жаш бал эртең менен бара албайт мектепке, коркот, тиштеп да калат, кутуруп да кеткен болушу мүмкүн. Аттырыш керек иттерин булардыкын. Түшүнүктүүбү? Мындай. Мен өткөн сайын дуа кылат элем. Жакында байкадым анын жалгыз баласы мас болуп көчөдө уктап жатканын. Айтканыңыз хак, бул дагы бир далил. Эгер кошунама жамандык эмес, өзүмө байлык же сахих аял тилесем, ал дагы кабыл болор беле же бул дуа жалгыз гана ланат үчүн иштейби дейт. Кандай кошунаң жолго жамандык кылбаса, жок, ошого иштейт ошол жерде. Жамандык кылгандыкы. Анан бирок сен жамандык каалаба.